Кубанычбек Маликов. Бүркүт баяны. Токмоктун түштүк чыгыш жагында кыргыз тоолорунун кыркасына кирген Талдыбулак деген чолок капчыгай бар. Ырчы Ысмайыл экөөбүз кийинки жылдарда Бурана, Шамшы жактагы бир катар айылдарга бирге барып жүрүп, мына бүгүн сөздөн сөз чыгып олтуруп ушул капчыгайдын баш жагына жеттик. Күздүн мээримдүү ачык күндөрүнүн бири болгондуктан машинабызды суунун жээгине жашаңдап турган тегиз жерге токтотуп, Ысмайылдын каалоосу боюнча суунун баш жагын көздөй бир кезде калың айылга конуш болгон жерлерди тики аралай бастык. Асман көк-көк, жер жылуу. Анын үстүнө адырлардын, капталдардын саргыч тартып бышып кеткен чөптөрү ушул көңүлдү көтөргөн жылуулукту дагы коюлтуп, көркүнө чыгарып тургандай. Анын үстүнө Талдыбулактын төр жагы чыгыш түштүк жакты бүтүн тосуп, дүңкүйүп, чын эле биз жакка тууралана карагандай болуп, бүткүл денеси карагай, арча капталып, чокулары аккар, көк муздан чатыры карманып, керилип, келберсип, турагайың тоосу жатат. Капталыбыздан ошол турагайың жактан агып чыккан көк суу ар кайсы жерден ак көбөгүн үйрүлтүп, имерилтип, ак буладай чубалтып, өзөн ылдый темир комуз күүсүн каккандай шоокумданып, шукшурулуп агып өткөнүнүн несин айтасыз? Жаратылыш ушундай бир көркөмдүк кучагын чалкалай жазып, адамзатка мээримин ченемсиз төгүп турган убактысында кекеч киши чечен, өмүрү кыңк этип бир ооз ырырдабаган киши ырчы болуп кеткидей. Мындай убакта Ысмайылды чымчылап, козгоп кереги жок. Экөөбүздүн 40 жылга жакындап калган жолдоштук мамилебиз боюнча билемин. Чоң ырчы, далайды көрүп, далайды билген акылдуу шайыр сага тизгинин чойдурбай сөздү өзү эле баштайт. Анын мага айтып берген ар бир аңгемеси жанга кубат, көңүлгө гүл азык. Ысмайыл эрдин чормойтуп, бир турагайың тоосун карап, бир Талдыбулак өзөнүн жарып агып, камыштын башы менен учкан куштай шуулдап жөнөп жаткан сууну карап алды да, «О, чиркин, баягы шорун каткан Мусакан ырчынын гүл өмүрү өткөн өзөндүн бири ушул эмеспи? Анын өз жайлоосу ушул өзөндүн чыгыш жагында борду болчу. Бирок жазы күзү Талдыбулакка көп келчү эле. Өзү орто бойлуу, кара көз, кара сурдун өңдүүсү эле. 12 жашында ырчы атанып ырдап чыккан экен. Ары обончу, ары акын, мындай телегей тегиз келген өнөрпоз аз болор. Менин бала кезимде кайран эме 29 жашында эле жайрап калбады беле. Сенин Мусакандын ырынан, обонунан кабарың барбы? Мусакандан башка кайсы обончу чыккан болчу үйдүн бетинде?» деп мени тиктей калды. Мен Мусакан жөнүндө 10 жылдардан баштап угуп жүргөнүмдү айтпастан, Ысмайылдын кабынын оозун дагы бир аз чечким келип, жана менин сөзүмдү дагы улап кетсин деп, «Токмоктун башы жаңы чеп, токтуна албай айттым кеп» деген ырлар ошол Мусакандык эмеспи? дедим. Мой сопотум, кабарың бар экен?» деп Ысмайылдын жаны жыргай түштү да, Мусакан жөнүндө томогосу жаңы алынган куштай болуп, мойнун созуп, буулга сүйлөп сөзгө кирди. «Талдыбулак жөлөңкө, табытым тартпайт бөлөккө, табытым тартпайт деп жүрсөм тап кетирдиң жүрөккө. Бөлөктөгө көк булак, бөтөндөп көрдүм көп чырак, жалгыз өзүң башкача жаралгансың гүл бурак». Мусакандын бул ырлары чын эле жүрөктөн атып чыккан кайнар булактай ырлар экендигине көңүлүм термелип, «Бали, Ысмайыл, сөзүңдү жөнөтө бер» деп өтүндүм. Ысмайыл дагы бир капкачаңкы эстен кетпес шумдукту эстеп алгандай болуп, «Атаңдын көрү десең, бул дүйнөдө асмандагы кыраанда, жердеги чыгаанда арманда өткөнү болот экен. Кайра Мусакан ошентип жашынан ажалга кабылып арманда өткөн. Тетиги суунун боюндагы кызыл таштын жанындагы дөмпөйгө мүрзөнү көрдүңбү? Жүрү ошого баралы» деп жол баштап, курсагын сылай алдыга жүрүп калды. Мен болсом, кадимки Мусакан ошол жерге коюлду экен. Андай болсо, асмандагы кыраандын да арманда өткөнү болот деп, эмне үчүн айтканын ойлоп, айран таң болуп келе бердим. Белгилүү жерге жеткенде Ысмайыл тайтая тура калды да, эрдин бир жаланып алып, «Кана мой сопотум, сөз билбеген момунум, мен бир жомок айтам. Ошону көзүңдү жумуп туруп уксаң, ошондо көз алдыңа бирдеме келер бекен». Экөөбүз тең ырсайып күлүп калдык. Ысмайыл сөздү баштаганда мен көздү чала-була жумган болдум да, экөөбүз эки таштын үстүнө катар олтурдук. Мен Ысмайылдын жомогуна кулак төшөдүм.
Бул жер Каркыранын тоосу. Кеч күз. Каркыранын бүткүл карагай менен чүмкүлгөн жапызыраак кырка тоосу күнчыгыш жагында турган Улабас тоосун карай баштанып, өзгөчө күн кечтей баштаганда көлөкөсүнө көлөкө кошулуп, чокусу тээ түштүк чыгыш жагында биринин үстүнө бири түрмөктөнүп жайылган булуттардын астында жаткан Хан Теңири тоосуна теңелишип тургандай элестейт. Элик, аркар, дагы нечен түрдүү кайбирен десеңиз, ушул Каркыранын калың карагай, арча менен денесин бекем туюктап алган ою кырында. Дасыккан бүркүтчү, көзгө атар мерген десеңиз да, ушул Каркыранын кырка тоосун каршы терши аралап жүргөн. Биз жогор жакта баяндаган Талды булак өзөнүндө өнүп өскөн балбан, эр жүрөк жигит Түмөнбек өзү балыгыр сарысынан келип, жакшы эле дардайган эркек. Боюнун узундугун, күчүнүн канча экендигин айылдагы аялдар боз үй тиккенде, ал түндүктү колу менен кармап берип тургандыгынан эле элестете бергиле. Түмөнбек түндүктү колу менен кармап турганда, айылдагы келин кезектин бойлуулары, жигиттердин бойлуулары ага жанаша келип уук сайышканга араң жарашчу экен. Ошо дөө Түмөнбек көл башынын бугу урусунун бардар жеринен кыз алып, бир чоң айылдын күйөө баласы болуп, өткөн жылдан бери көл башына үзбөй келүүчү болгон. Бүгүн эртең менен адетинче Каркыра тоосуна ууга чыккан. Бир катар кайнелери, кайсы бир жакын кайнагалары кошо келишкен. Каркыра тоосуна мурунда келген Түмөнбекке бул айлана өзүнүн Талды булак, Турагайын капчыгайындай эле тааныш элестеп, жана өзүнүн бирин жарым жырткыч душманга алдырбас күч кайратына ишенип, тоого чыгып алгандан кийин кээде жалгыздап да кете берчү болду. Мына ушул азырда атын кайнелеринин бирөөнө кармата салып, кайбирен кууганга кызыккан жана башканы коюп, эң бийиктеп, эң четтеп чыгып, же бугу, же марал атын ойлогон Түмөнбек улам кыялап өйдө чыга берип, өз жолдош чорлорун адаштырып да кеткен. А кайнагалар болсо дөө күйөөнү Кудай сактасынга салып, анын аркасынан көп чукулдап ээрчишпей, Каркыра тоосунун күн батыш жак четинде кала беришкен. Мына азыр күн кызыл күүгүмдөп калган кезинде бугу менен маралга ана жетем, мына жетем менен олтуруп, Каркыранын Улабас тоосу жак четине чыккан кезинде бир шумдукка жолукту. Түмөнбектин асынганы бар деңке мылтык, белинде байланган бычагы, оттук ташы бар. Бир-эки жерден марал көрүп ок чыгарды эле. Марал андан мурда жыталып, өз убактысында ойт берип кеткен белем, мерген жазып калды. Оңой менен атканынан жазбаган Түмөнбек маралдын өтө сактыгына ыза боло түштү. Ошол чакта күн кызылы дагы ылдыйлап, жакын жерден Карышкырдын улуганы угулду. Батырга да жан керек дегендей, Карышкырдын улушу кантсе да Түмөнбектин жүрөгүн аябай опкол жутtu. Кантсе да чиркин жан таттуго. Түмөнбек эми жан сактоо аракетинде болуп, бир жоон арчанын башына ыргып чыкты. Ошол кезде бир дөбөт Карышкыр жакындап келип, дагы улуп жибербеспи? Аны далдап көрүп алган Түмөнбек ыргыта атты. Мына ошондо ок салган кизесин караса, жанында эки эле огу калган экен. Эртең менен Каркыранын батыш жак бетинен эчки атып, элик атып, аткандарын ээрчигендерге шыралга катарында берип, кыйла ок ошондо эле түтүнгө айланып кеткен тура. Эч ким менин аркамдан издеп келбеспи экен деген ой Түмөнбектин башына келди. Адеп бир Карышкыр улуганда эле ээнжердин бөрүлөрү оңой оокат табылгандыгынын белгиси деп, ошол үн чыккан жакка жакындай башташкан экен. Дагы жакын жерден Карышкыр улуп, эки көк жалдын төбөсү көрүнө калды. Кантсе да сесин алайын деп Түмөнбек дагы бир ок чыгарды эле, алдыңкы Карышкыр кулап түштү. Аркысы куйругун кыпчып, четтей түшүп, арчанын башындагы Туманбектен көзүн айырбай, чунайып карап, дагы өңгүрөп, алда кайдан келип кек алып берчү бирөөнү чакыргандай, узата каарлана бир улуп алды. Жерен, адам жалгыз болсо гана Карышкыр улуурун жакшы билген мергендин эми жаны көзүнө көрүнө баштады. Жалгыз огуна гана сыйынып, андан айла болбосо бычагы менен оттук ташынын да көмөгүн көрөрүн эсине алды. Ошол кезде кандайдыр атайы көздөгөндөй кайнагасынын белгилүү кара тайганы жетип келди. Каңшылап арчанын түбүнө токтолду. Күн кызылы өчөрүнө аз эле калган болчу. Менин өтө кечиккенимен шектенишип, кайнага кайнелерим издеп келатышкан турбайбы деп, Түмөнбек батыш жак тарабына акырын кылчайды эле, азырынча адамзаты көрүнбөдү. Балким кара тайган мага окшоп адашып жүрүп, буда кара талашып, мага кокусунан кабылгандыр деген ойго да кетти Түмөнбек.
Ошол кезде кайдан экени белгисиз тоодон дарыя агып түшүп келе жаткандай шаркыраган, аркыраган добуш чыкты. Түмөнбек арчанын башынан айланасын караса, жакын жерде анчалык шоокун бергидей чоң суу деле жок. Мергенчи өз ичинен менин чочулай баштаганымдан жөн гана денем дүүлүгүп, кулагымдан чочуу белгиси катары чыгып жаткан чуручууго өмүрүмдө биринчи катуу коркушум дал ушул чыгар деп ойлоду. Бирок шуулдоо асман жактан чыгып, кулачын жайып, күч алып келе жаткандай болду. Түмөнбек асманды да карап, эчтеме көрө албады. Негедир кара тайган карышкыр жакты бир тиктеп, бир нерсени аңдып калгандай. Баягы улуган карышкыр кашчудай болуп элеңдеп, өзүнө кетчү багыт издеген сыяктанды. Анын жанында келаткан канчык карышкырда токтой калып, кайра аркасын көздөй кылчайды. Мына ошол убакта эмне үчүндүр Түмөнбекке жакын карагайлардын да баштары шуулдап, бир катуу өткөн куюнга жапырыла түшкөндөй болду. Так ошондо куушурулган бир карайыңкы нерсе тикес айылчу найзадай учтанып барып, баягы улуган карышкырга урган таштай тийгенде эле карышкырды бөдөнөдөй бөктөрүп, асманга көтөрүп чыкты. Ошондо канаты калдайып жайылып, карышкырдын оозу менен боорун тырыштыра мыкчып тыбыратып туруп, тай чабым жерге асмандан таштап жиберди да, өзү акырын айланып келип, канатын сызылтып, төмөндөп бир дөбөгө калгый түшүп конуп олтуруп, тумшугун жанып чаркылдап, төгөрөктүн төрт бурчун карай берди. Калдайган чоң бүркүттүн көрүнүшү жылкычынын жолу мүйүнө окшоп кетти. Күтпөгөн жерден чыга калган бул окуяга чексиз кубанган Түмөнбек жүрөгү элжиреп кетип, өзүн коргоочу асмандан айланып түшкөнүнө айран таң калып, кайран асмандын жолборсум, ушундай адилеттигиң да бар, деп коорап алганын өзү да сезбей калды. Ойдон кыя менен кайнагасы Кайду чал, Түмөнбектин атын алып келе жатышкан эки кайниси аттарын желдире бастырышып, жаңы гана арчанын башынан жерге түшүп аткан Түмөнбекке жете келишти. Ошол кезде бүркүттүн карышкырды капшыра кармап алып учканын көргөн кара тайган капчыгайдан чыккан шамалдай удургуп барып, канчык карышкырды алкындап жыгылган экен. Ошол замат Түмөнбек кара тайганга чуркап жетип, карышкырды бычак менен бакаларга сайып жиберди эле, тайган бошоно түшүп, эми менин ишим бүттү го дегендей ээлерин карап кылчактап тура калды. Бардыгынын көңүлү дөңчөдө конуп олтурган бүркүттө болду. Бүркүт кезек-кезек канатын шалдыратып коюп, кляк, кляк деп үн салып, эки жагын каранууда. Көптү көргөн Кайду аксакал бүркүттү карап алды да: балдар, ушул жапан бүркүт эмес, колдо багылып эле салынып жүргөн бүркүт. Мунун бизден чочуркабай шаңшып отурушунда кеп бар, деп тери колгабын Түмөнбекке карай сунду. Кайнаганын ишенимин туура түшүнгөн Түмөнбек колгапты кийип, бүркүттү карай басып, жадырап: "Кыйто, асмандын шери, кыйто", деп колун созуп үн салды. Бүркүт мойнун койкоңдотуп, Түмөнбекти жалт-жалт карап алды да, бир аз баса түшүп, боюн күүлөп, канатын дагы калдайта жайып учуп келип, дардайып күтүп турган Түмөнбектин сунган мээлөйлүү колуна жалп этип коно кетсе болобу. Бүркүт өзлөрүн карай учуп келе жатканда, көзү курч кайнелери Түмөнбекке: "Адам, боолу бүркүт турбайбы жезде?" Колго конгондон кийин бир бутунда күмүш билериги бар экенин көрүштү. Кубанычы койнуна сыйбай кеткен Кайду аксакал: балдар, бул бир ханзаданын бүркүт экен. Бүркүт кекчил, адамдай эле таарынчаак болот. Бул ээсинен запкы көрүп, же ошол ээсин ойрондоп туруп качып чыккан бүркүт. Адам колунан жем жеп үйрөнгөн жарыктык баары бир адам колунан кетпейт", деди да бүркүттү дагы жакшылап карай баштады. Бүркүт жакшы эле чоң, өзү сары, көзү айран көз, демек ак көз экен. "Ак көз турбайбы?" дебейди Кайду аксакал. "Ооба, ак көз". Бул сөз уламдан улам кайталанып, бүркүт ошол эле жерден ак көз атка конду. Бүркүттү жакшылап карап чыккан соң, дагы Кайду аксакал сөздү улап: "Бул жердин бүркүтү эмес, Какшалдын кара тоосунун бүркүтү. Какшал тоолору кара аскалоо, көбүнчө жылаңач, ысык келип, бүркүттөрү көбүнчө ушундай саргыч келет. Какшалдын бектери, бай төрөлөрү да өтө зулум, өтө мыкаачы келишет. Демек, Кытай жеринен качып чыккан бүркүт турбайбы кайнага?" деп жиберди Түмөнбек. "Ооба, күйөө бала", деп сөз жөнөттү Кайду. "Бизге ооп келген кайран асмандын шери күйөө бала.
Бул шер эми сага кут болсун. Колуңа асмандын баатыры конду, башыңа арбак конду. Эми сен жакшылап күтүп ал. Дагы айтарым, жакшы турмуш, жайлуу жерди жалаң эле адам каалайт бекен. Асмандагы кыраан, илбесин, тоодогу кайберен болуп бардыгы эле өзүнө жакшылык издейт. Бу жаныбардын бардыгы өз башына келчү жамандыктан качат. Бизге билинбеген менен булардын өзүлөрүнчө тили бар. Булар да сүйлөшөт, муңдашат. Анан адамдын колуна келген соң адамдан жакшылык күтөт. Бул кыраан чиркин сенден жакшылык көрсө, эмгегиңди кайрат. Дагы айтарым, бул ак көз кокусунан сага таарынып, башка жака учуп кетпегендей болсун. Бул жаныбар канаттуунун алман бети. Өз жеринен качып чыгып, сыйын тиздеп келип отурбайбы? Анын үстүнө бир карышкырды жерден бөктөрүп чыгып, асмандан жерге ыргытып, алдыңа тартуусун тарта келбедиби? Ооба, кайнага, тартуусун тарта келди. Ал эми жаман сөз оозуңуздан айлансын. Ал эмес мени карышкыр камалай баштаганда башымды балекеттен куткарбадыбы? О касиетиңден айланайын, асмандан келген шеримдин жакшылыгын унутпай калайын, деп безеленди. Кайдылери эки карышкырды союп, терисин сыйрып жиберишти. Түмөнбекке Кайдык аксакал арчанын бутагынан балдак жасап берип, күйөө бала бүркүттүн башынан сылап, ошол балдакка кондуруп, тайган карышкырдын этинен бурдап алгандан кийин Кайдык аксакал баштаган 4 атчан адам каркыранын тоосунун улабас жакы четинен чубаша бастыра түшүшүп, каркыранын таласын көздөй эңкейип келе жатышты. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин кайындарына сыйлуу Түмөнбек жолдош жороосу менен көл башынан шашпай чыгып, жолго 3 конуп, 4-күн дегенде ушул Талды булак өзөнүнүн оозуна жетет. Ак көздү болсо жакшылап томого тартып, мыктап жасалган балдыкка кондуруп, бөпөлөй багып, эркелетип, чүй боруна алып жетти. Түмөнбек какшалдан качып чыккан бүркүттү кармап келиптир деген сөз даңазага айланды. Какшалдын каркайган караскаларынын биринде туулуп өскөн, көбүнчө ысыгы мээ кайнаткан адырда катыра суугу жок кара тоолордо салынып жүргөн ак көз кыраанга 4 жагы чокусунан аккар, көк муз кетпеген алатоо, этек жагы арпа, буудай, мөмө чөмөлүү сары тала келип жаңы жер, жаңы өзөн көрүнүп, бул жаңы дүйнөдөгү турмушка кыраан көз үйрөтүү да керек болду. Ата бабасы мүнөшкөр, саяпкер болуп келген Түмөнбек ак көздү 1-2 ай өз убактысында томогосун шыпырып, жем жегизип, айланага көзүн үйрөтүп, сылап багып жүрөт. Чүй бетине кар бир жаап, адырларга, белдерге түлкүнүн изи түшкөндө Түмөнбек ак көздү колго кондуруп, тайганын ээрчитип, адыр этектей бастырып чыкты. Көп узабай бир белестен куйругун булаңдатып, түлкү кача бергенде томогосун шыпырып, түлкү жакты көрсөттү эле, ак көз канатын күлөгөндө балдагынан козголгон да жок. Ошону менен бир түлкү кырдан ашып, кылт коюп кете берди. Бир чай кайнап өткөндөн кийин дагы бир түлкү көрүндү эле, томогосун шыпырып таманга какса, ак көз дагы эле учкан жок. Башынан өкүм өскөн балбан жигит Түмөнбек ыза болуп, өзүн өзү токтото албай кеттибейм. Бүркүттү камчы менен 1-2 чаап жиберип, таманга какты эле, бүркүт канатын шарк эттирип, асманга учуп чыкты. Түмөнбек түлкүнү көздөй качырат деп ойлоп турганда, асманга бийиктей түшүп, кайра Түмөнбектин өзүн качырып сала берди. Кыраан ээсине жакындап киргенде кандайдыр ойлоно калгандай болуп, уу тырмактарын жыйып, кымтый, таманын гана тосуп, ээсин чала була апчый түшүп жерге коно калды. Түмөнбек атынан шашып түшө калган эле. Эми бүркүттү чап колуна алды да томогосун ката койду. Түмөнбек ага караганда ак көз акылдуу, кыраан экенине, кантсе да бул менин ээм деп аягына бир жагынан ыраазы болсо, экинчи жагынан өзүнүн ачуусунун чукулдугуна, сабырынын жоктугуна ыза болду. Мага карышкыр кол салганда, карышкырдын ич агардын жара тартып ыргытып таштап, менин колума конду эле. Мен болсо буга камчы тийгиздим го деп кейиди. Бүркүтүнөн кечирим сурагандай, анын канатынан акырын сылап, бутунан кармалап, тумшугунан сылап, тумшугунан өөп, бир аз олтурду. Бүркүтү да бир жолу кляк деп шаңшып, бай эле ушунтпейсиңби? Мен али табыма келелекмин дегендей канатын жыйырып, үрпөйүп койду. Мен да сенин сырыңды түшүндүм дегендей, Түмөнбек бүркүтүн сылап сыйпап балдагына кондуруп алды да, атын жорголото бастырып, үйүн көздөй жүрүп кетти.
Арадан бир канча күн өттү. Түмөнбек эми ак көздүн обону менен болду. Жемди убактысында жедирип, күндүз таза абага алып чыгып, сергитип, канатынан сылап, мойнунан сылап, боосун жаңылап тагып, дегинкисин тун баласындай эркелетип асырай баштады. Ак көз да бул жердин абасына жатыккандай, ойтоосуна көзү кангандай болуп, денеси да жаңы жерге үйрөнүп, баягыдан көбүрөөк шаңшып, канатын көбүрөөк шуудуратты. Томоголу туруп деле алдыга көбүрөөк жүткүнүп, көбүрөөк умтулчу болду. Бүркүттүн кайрадан бир жаңы күчкө ээ болуп, канат каккысы келгендиги Түмөнбектин көңүлүн аябай кубантты. Ичинен кымылдай баштаган бүркүтчү жакын уучу кишилери менен кеңешип, ушул күндөрдүн биринде туура айың тоосуна ууга чыгууну көңүлүнө токуп койду. Эртеси эле күн шашке болгондо 2-3 жолдош алып, тайганын ээрчитип, калың түшкөн карды жирей бастырып, туура айың тоосун көздөй жөнөп калды. Тоо тектей бара жатканда, жолдошторунун бири калың чыккан карагай арчалуу дөңсөнү тиктейт. Тетигинде илбирс жүрөтпөйм? Ой, ырас эле, илбирс экен. Тоо кел дейлиби я? Деп жиберди Түмөнбек. Карышкыр алган ак көз, илбирсиңден коркмок беле? Көп болсо албай калар. Эмне болсо да бир кызык кылып аталы. Ак көздүн кийинки убакта да жөнү тирүү, шаңшыганы да кайраттуу, деп жиберди жолдошу. Түмөнбек балдакты оңтойлото кармап, илбирс жүргөн жакты бет алып туруп, ак көздүн томогосун шыпырып алды. Аркайган алатоо, кар жамылып дүңкүйгөн беттерди көргөн бүркүт канатын жайып умтулду. Түмөнбек бүркүтүнүн башынан бир сылап алды да таманга кагып жиберди. Ак көз бүркүттүн алпы эмеспи, асмандын бир четин каптап учкандай болуп, улам айланып илбирс жакты карап, аны көргөндөй болуп, көк жээктен тегеренип бийиктей берди. Илбирс балбанга баатыр бүркүт кол салат. Жолдошунун мындай кубаттоосун укса да Түмөнбек ичинен чочулап, азулу да оңой эмес, бөрүчү бүркүт өлүүчү деген сөз да бар деген санага кетти. Илбирс болсо арча айыңдын арасынан дабдайып көрүнүп, тоюту аябай кангандай, ааламда эч нерсени элес албагандай, он жерине ок тийсе да чым этпечүдөй гүржүйүп, акырын басып, узун муруттарын бутактардагы карга кичине сүйкөгүлөп коет. Түмөнбек ичинен бул дагы далайды көргөн каңкорго деди. Ошол кезде ак көз туура айың тоосунун бийиктигине көтөрүлүп, төбө жактан кийип кичинекей болуп, бирок тырмактарын жайып, чең келине толгондо кадиксиз алчудай болуп, аны кошо узатып, туура айыңдын илбирс жүргөн бетин көздөй, бир өзөн борошо бороон келе жаткандай шуулдап, дуулдак дабышы угулду. Түмөнбек: "О жараткан, кесепет кырсыгыңан өзүң сактай көр. Көз жок баатырымдын чабытын оңунан чыгара көр", деп жолдоштору менен желе жортуп, илбирс жакка жөнөштү. Алар илбирс жакка жакындаганча ал жердин карагай арчасынын баштары катуу бороонго жапырылып, жамынган карларын силкинип, жылаңачтанып жибергендей элестеди. "Ого куй жетти, балекетиңден сактай көр. О жараткан, кыраанымды аман кое көр", деп Түмөнбек бастырып, атына камчы үстүнө камчы басты. Жетип келишти ак көз алда качан илбирстин жаагын капшыра мыкшый, илбирстин бир бутун арчага кошо мыжыга кармап, тыбыратып басып турган экен. Илбирс дагы бардык өжөрлүгүн карматып, же өлдүм, же калдым дегендей, чала була азуусун ырсайтып, бош буту менен бүркүттү тырмалап, кантсе да оңдоно түшүп, кыраанга тиш салуу аракетинде болуп жатканда, уулап жүрүп, далай шумдукту башынан өткөргөн Түмөнбек үшөнчүгүндө узун бир темир шиши бар экен. Темир шишти илбирске жетер замат бардык балбан күчүн жумшап, илбирстин кулагына сойлотуп жиберди эле, илбирс чала була күңк эткен добуш чыгарып, алсыз ырылдаган болуп, бардык кубатынан ажырагандай денеси шалк этип жатып калды. Баракелде ак көз. Асмандын арстаны менен жердин арстаны бири-бирине катуу душман келишет экен го. Ак көз балбан эбегейсиз күч чыйнап капкайдан качырып келбесе, илбирсиң деле оңой жоо эмес турбайбы? Дешип бүркүтчүнүн жолдоштору чочуулары эми басылып, бир отоло көз жумган илбирсти бир саамга тиктеп турушту. Түмөнбек бүркүтүнүн арчанын бутагына, илбирстин тумшугуна карышып калган буттарын кылдаттык менен араң чыгарып, илбирс алып берген баатырын ормое карап, кайрадан колуна кондуруп, мойнунан, канатынан сылады. Кантсе да жанталашкан илбирс бир жак канатын чала була чапчып кеткен экен. Бүркүтүнүн канатын сылаганда канатынын 2-3 талы бир аз саңор жүнү, эки балбан кармашканда карала боло түшкөн кардын үстүнө түшүп калганын көрүштү.
Түмөнбектин жолдоштору шымаланып, бычактарын корчутушуп, Илбирстин терисин сыйра башташты. Илбирстин кызыл эт болгонун көргөн ак көз ушунун канынан бир чокку басам өчүм кайтпайт дегендей болуп, Илбирстин сыйрылган этин көздөй умтулуп, канатын шалдыратып, кляк деп жиберди. Ошол кышы токмоктун үстү жаккы адырларынан ак көз Түмөнбекке 100дөн ашуун түлкү алып берди. Бул бир жагынан ак көздү жакшылап табына келтирип салган бүркүтчү мергенчи Түмөнбектин атагын чыгарса, бир жагы оокат тиричиликке деле алда канча кеңелтип салды. Ак көз кыраандын атагы жалаң гана бул тегеректеги кыргызга эмес, Жети суу казагына да жетти. Кабатталган кайыш боолу, күмүш билдеректүү ак көзгө жакын жерден ээ болуп, эч ким чыкпагандан кийин мунун чын эле бир көңүлдөн кеткис, көкөйдөн чыккыс запкы көрүп, биротоло көңүлү калып, өзүнө эркин турмуш, кадырын билчү ээ издеп алыска, алда кайда алыска качып келгени эч күнөмсүз болду. Мындан 70-80 жыл илгери Жети суу казагында убакыт көп өтүп кеткендиктен, Жети суунун кайсы өзөнүндө экендиги бизге белгисиз болуп калган Кожонтай деген аң улоочу бүркүтчү болот. Өз убактысында Кожонтай бүркүттү жакшы көтөп, жакшы салып, кайбиры менен жырткычтардан көп олжо таап жүргөн адам экен. Ошол чакта кыргыз жагына да кулачын жайып, аздыр көптүр байланышта болот. Кожонтай аң уулаган тоодон бир шумдуктуу кара калтар көрөт. Бүркүтчүлөр түркүнүн калтары эң сулуусу кара болот деп айтышат. Калтарды адеп көргөн Кожонтай ичинен кымылдап, жакшы эле этияттык менен өңө бастырып келип, бүркүтүнүн томогосун шыпырып, калтарды көргөзүп туруп, бүркүтү тумшугун жанып, талпынганда таманга кагып жиберет. Бүркүт асманга айланып, жакшылап күйлөнүп алып калтарды көздөй күркүрөп келатканда, кара калтар таштын үстүнө эки аяктап чочоюп тура калып, эми жете берерде аркан бою асманга секирип кетип, бүркүт түлкү урган урчуктуу кара ташка катуу согулуп, былч дей түшүп оозунан кан агып жатып калат. Кыскасы, тоонун кара калтары улам бир бүркүт гүйлдөп, чеңгелин жайып, кара бороон каптатып кирип келатканда, таштын үстүнө чочоюп тура калып, анан аркан бою асманга секирип чыгып, буйтап кетип өлтүрөп, далай бүркүттү ташка согуп, оозунан кан агызып өлтүрөт. Казак бүркүтчүлөрү бул калтарга аябай кекенишип, кандай болсо да калтарды бүркүткө алдыруунун аракетинде болушат. Мына ошол кезде эки тууган элдин арасында тамыр тааныш, куда сөөк каттоочулар аркылуу Кожонтай бүркүтчүгө Түмөнбек салып жүргөн ак көз кыраандын кабары жетет. Кара калтардын ченемсиз мант берип, канча бүркүттү өлтүргөнүнө каны кайнап, бирок азырынча эч айласын таба албай турган Кожонтай бүркүтчү Түмөнбекке агайын тууганча салам айтып, ак көз менен бир келип мейман болуп кетсин деп, атайы бир адам жиберет. Кыргызга тууган эл, болгондо да тиричилик, турмушу жакын, тили жакын казактын белгилүү бүркүтчүсү Кожонтай аксакалдын сыпайыгерчилик менен чакырганын Түмөнбек укканда, ак көздүн кабары ошончолук алыска жеткенине кубанып, анча ойлонуп турбай эле жолго камынат. Кантса да экинчи бир элге барып, кадырлуу мейман болуп, жана бүркүтүнүн өнөрүн көрсөтүп бериш өтө бир жан кубанарлык иш эмеспи? Казак менен кыргыздын атам замандан бери келаткан өнөкөтү боюнча, экинчи элге мейманга чакырылганда жалгыз аттануу деген жок эмеспи? Ошондуктан Түмөнбек өзү менен 3 бүркүтчү болуп, дагы 2 ышкооз жигит кошулуп, бешөө Кожонтайдын айылы кайдасың деп сапарга чыгышат. Кожонтай айылы бир конуп жетерлик жерде болгондуктан жолдо эрмектеп бирин-серин учураган айбанат жандыктарга бүркүт сала барышат. Кезек бир жолу ак көзгө да келет. Казак жеринин тоо тарабына караганда талаа жагы кенен келгендиктен, ачык талаада шамал катуу согуп, кар жука жаткандыктан бир жерлерде коён көп болот экен. Бир жерден коён булт качып жөнөгөндө Түмөнбек ак көздүн томогосун шыпыра коет. Ак көз жутунганда таманга кагып жиберет. Ак көз жакын эле жерден бараткан коёнду көздөй бир аз көтөрүлө түшүп, тоодон түшкөн дарыядай аркырап качыра бергенде, коён бечара бүркүттүн эпкинине кулагы тунуп, чуркай албай, буттары телтектей түшүп, алсыз көзүн бакырайтып, оозун ачып, табышсыз араң гана дем алып, жан берип, сырайып жатып калат. Көрсө жүрөгү чүрөттеген ушул экен. Өзү жеткенче жан берип, түбөлүккө көз жумган коёнду көрүп, ак көз өлүккө тырмак батырбастан кайкып чыгып, арыраак барып бир таштын үстүнө коно калат.
Бүркүттүн өлүккө кол салбаган акылдуулугу буларды таң калтырды. Бул жакшылыктын белгиси, жолубуз болот экен, дейт Түмөнбектин жолдоштору. Качырган жоосу тырмак тиелек деле өлүп кетип атса, ак көздүн сапары оңунан чыкканы турган го, дейт Түмөнбек өзү. Ошентип, мурункудан да көңүлдөрү ери түшкөн бешөө ак көздү балдакка кайра кондуруп алышып, казак Кожонтай аксакалдын айылын бет алышып, мурункудан да эпкиндете бастырып жөнөшөт. Кожонтай аксакалы кара калтарды эчен бүркүтчүлөрү менен тооруса да 3 жыл бою алдыра албай, куус атайганы жетпей, бул түлкүнүн сырттаны бизге көргүлүктүү көрсөттү деп катуу кейип, эми кыргыз бүркүтүнөн айла болор бекен, же ал деле кара калтарга ташка соктуруп, оозунан кан агып жатып калар бекен деп арсар болуп турган убактысы экен. Түмөнбектер келгенде Кожонтай кучагын жая кабыл алып, ал күнү сый-сыпат көрсөтүп, меймандарын эс алдырды. Эртеси күндүн мурду чачыраганда казак-кыргыз бүркүтчүлөрү биргелеше бастырышып, кара калтар жүрчү коктуга алыстан тооруп келишти. Бир коктудан кунан чабым жерден куйругу чубалжыган оттоп жүргөн узун кара ит көрүндү. Кара калтар тетиги, шимшилеп жүргөн, деп жаңсап көрсөтө берди Кожонтай аксакал. Түмөнбек бир жагынан калтардын каранын көргөнүнө кубанып, бир жагынан атайын чакыртып келгенден кийин бүркүтүн мүрүсү менен ташка тийип, көп бүркүттүн бири болуп, бөөдө өлүм болбогой эле деп чоочулап, эмне болсо да тоокел деп, калтардын караны көрүнгөн дөңчөдөн бүркүтүнүн томогосун шыпырып алды. Ак көз болсо, эки канатын куушуруп канат далысын күйшөп тим болду. Дагы бир жакындай түшүп, кайра томогосун шыпырып, балдагын жогорураак көтөрүп, кара калтар жакты көрсөттү эле, бул жолу канатын бир аз күүлөп, куйругун шалдыратып коюп, дагы олтура берди. Ан сайын Түмөнбек кыпылдап, бул эмнеси деп ичинен бушайман боло баштап, томогосун кайра катты. Кичине илгерирээк бастыра түшүп, кара калтар жакшы эле тай чабым жерден көрүнө баштаганда, томогосун шыпырды эле, түлкүнү ак көз көрүп, алдыга жутунуп, канатын кадимкидей бийик ушчу кезиндегидей күүлөдү эле, тобо келеми деп Түмөнбек таманга кагып жиберди. Ак көз кара калтарды көздөй эмес, тескери айланып учуп, бийиктей баштады. Казак агайындар таң калышып, тиктей беришип, «Жоругу башка бүркүт кобул» деп жиберишти. Түмөнбек өзү да ак көз чын эле бизден качканы жатпасын деп шек алды. Бирок андай болгон жок. Бүркүт жакшы эле бийиктикке көтөрүлүп, кыргыйдай кичине болуп көрүнгөн кезинде канатын куушурултуп, тикесинен сайылгандай болуп, кара калтарды көздөй качырып сала берди. Асмандан бир жеринен тешик чыгып, ошол жеринен чыккан шамал шуу-шуу этип, тике ылдый куюлуп келаткандай болду. Көп шумдукту көргөн кара калтар асман бетинен өзүнө душман келатканын алда качан туюп, бир таштын үстүнө чыгып, эки буту менен тип-тик туруп, бүркүт эми жете берерде бир аркан бою секирип көккө чыгып түштү. Ак көз кайып чыгып, дагы айланып учуп, экинчи жолу капталынан качырып сала берди. Андай кол салуудан кутулууга да кара калтар даяр шум экен. Мурункусунан да бийик секирип, бул жолду алдырбады. Ак көз эки жолу жазып калды го, деп Түмөнбектин жолдошторунун казак агайындарынын алдында бир аз назарысына түштү. Казак бүркүтчүлөрү болсо ак көздүн ташка согулбай бир гана качыруу менен токтолуп калбастан, калтарга уламдан улам качырышын жакшылыкка жорушту. Ак көз мындай митаам калтардын далайын көргөн, ченеп качырып, өлчөп канат сермеген кыран экен. Бекеринен ак көз аткан эмес экен дешип, аңыз кылышып, ак көздүн кайтадан кайта качырып сала беришин өтө кызыгуу менен карап турушту. Душманы катуу тооруганын билген кара калтар ак көз үчүнчү тооруп келатканда, жана мурдагысынан жапызыраак учуп келатканда, бардык күчүн жыйнап, эки аркан бою бийик секирип, «Эми бүркүтүм, сени ташка жанчтым го» деди эле, ак көз астынан келип, балбан чеңгели менен кагып кетти да, кыргый бөдөнөнү мыкчыгандай мыкчып, калтардын канча жанталашканына, кармашканына бой бербей, башы боорун тырыштыра кармап, куйругун сүйрөлтүп барып, калтар канча туйласа да болбой бир жонго салбыратып алып түштү. Олчойгон дөө бүркүт түлкүнүн тумшугун мыкчыган бойдон үстүнө баса олтурду. Баятан бери ак көз жазып калбагай эле, атайын чакырылып келип, казак туугандарга уят болбогой элем деп, такаты кетип, чыйпыйы чыгып турган Түмөнбек эми эси ордуна келгендей болуп, «О жасаган, кудуретиң менен колдоп, менин ак жолума ачканыңа мең бир эки кулдугум бар.
Жан адамға жазығы жоқ бір пендемін, деп бұрқырап, бүркүтүн көздөй чаап жөнөдү. Калтар Али карышкан тишин кычыратып, жан талашып туйлап жаткан экен. Түмөнбек бычак менен колкого уруп алганда же үшкүргөнү, же акырын ышкырганы билинбей эле көзү жумулгандан жумулуп, солуктап чоюлуп, кыш деп жатып калды. Эми кара калтардын терисинин кылдарынын сулуулугун айтпа. Түктөрүнүн бермети жөнүрө жылдыздын күкүмүндөй жылтылдайт. Түмөнбектин жолдошторунун бири калтарды бүркүттүн тырмагынан ажыратып суналта таштаганда таңдана карап, жарыктыктын узундугу эшиктен төрөгө жеткендей бар экен го. Айванаттан мындай келишкен кооз нерсе чыгарбы, деп жиберди. Кожонтай баштаган казак бүркүтчүлөр да жете келишип, Түмөнбек мырза, кыраандын алган олжосу кут болсун. Сенин ак көзүң ташка согулуп, оозунан кан агып өлгөн бардык бүркүттөрдүн өчүн алып берди. Па чиркин, сенин бүркүтүң алгыр балбанган эмес, айлалууда экен. Кара калтар канчалык ташка согууга аракет этсе да, ташка боюн жолотпой кайып чыгып кетти го. Сенин бүркүтүң адамдан да акылдуу экен. Бу сага бүткөн ырыс, бул сага бүткөн ырыс Түмөнбегиним, деп колунан кыса-кыса кармап, жаны калбай куттуктады. Андан кийин бүркүтчү казак-кыргыздар чогуусу менен барып, Кожонтай аксакалдын үйүнө конушту. Кожонтай аксакал дасторконду кенен жайып, коюн союп, казак-кыргыздын жакшы расми боюнча шашпай олтуруп, ичирип, жегизип, чексиз ызаттады. Эртеси күн шашке болгондо, меймандар чай ичип бүткөндөн кийин Кожонтай дагы эле сөздү өзү баштады. Кыргыз казак бир атанын эки уулундай жакын тууган элбиз. Төскөйдө малымыз, төсекте басымыз косулган элбиз, казакчалап айтканда, деди. Мындан кийин дагы бүркүт салып, мейманчылап да келип тургула. Кыраан ак көзгө да кыраанды таптаган иним Түмөнбекке да чоң рахмат. Эми сиздерге жеңиңердин азыраак ырымы бар экен, деди. Ак маралдай керилген Али карлыкка моюн суна элек ары бойлуу, ары келишимдүү Айнагүл жеңе жылмайып туруп, бир таңылчакты чечти да, Түмөнбек кайныме биздин кожайын эшикке бир ат жетелетип келип койду. Калган кайнелерге казактын бирден чапаны, деп 4 жигитке 4 чапан жаап жиберди. Кожонтай күлүмсүрөп Түмөнбекке карап, калтарыңарды ала кеткиле, кыргыз көрсүн, дегенде Түмөнбек ордунан ыргып тура калып, жок Кожонтай ага, касиеттүү буюм касиеттүү үйдө калат. Айнагүл жеңебизге да кыргыз кайнелеринен бир белек калсын, деп калтарды суналта кармап барып, Айнагүл жеңенин астына туура тарта берип, Айнагүл жеңе, биздин сапарга арыды, деди. Ак жолуңар ачылсын, келиндерге менден салам айткыла кайнелерим, деп Айнагүл бир күлмиң этти да, калтарды колуна чоң арзуу менен алып, тиреле жыйылган жүктүн үстүнө артылта таштап койду. Карап отурган адамдарга бул жылуу чырай, ысык мамиле бир казак, бир кыргыз бүркүтчүлөрүнүн гана ортосундагы жекече мамилеге окшобой, канатташ отурган боордош эки элдин ортосундагы эч качан кыйышпастыктын, эч качан айрылышпастыктын жаркыраган асыл жашаанасына окшоп кетти. Түмөнбек жолдоштору менен Кожонтай аксакалдын мейманы болушуп, ат минип, чапан кийишип, чоң кубаныч менен келгенден кийин да арадан бир канча жыл өттү. Ак көз чүй бетинин күнгөй, тескей тоолорунда салынып, көбүнчө түлкү аттоону тырмагынан чыгарган жок. Түмөнбектин өзү да жашы 50-гө жакындап калганда 1916 жылы көтөрүлүш чыгып калды. Обол өзүнүн бай манабынан, анан падышачылыктын зулумдугунан экилтик зомбулукка чыдабай, өз башына азаттык тилеп, атка минген эл баарынын баш коштуруп, күчүн топтогон уюм жоктуктан жана чоң падышачылыктын өз каршысынын тымтыракайын чыгаруучу курал күчүндөй курал күчү болгондуктан азганакай кыргыз бат эле жеңилип, ар өзөнү арбашка болуп, андаалап үркүп жөнөдү. Чүй башынан үрккөндөрдүн бирөө биздин бүркүтчү Түмөнбек болду. Түмөнбек өзүнүн ак көзүн жемге жакшылап тойгузуп туруп, текенин мойногунан жасаган боосун бутунан чечип, маңдайынан сылап, канатын колу менен тарап коюп, «Кош, ак көз, бул тополоңдо өз башымды араң ала качып бараткан мен сени көтөрүп жүрө албайм. Менде акың болсо кеч. Сен асмандын сырттанысың. Сага кылычтын мези, мылтыктын огу жетпес», деп кайра көз жашын жеңи менен арчыгылап туруп, бүркүтүнүн тумшугунан өбүп алып, асманды көздөй шилтеп жиберип, өзү тополоңдой качкан элге шашыла кошулуп, шамшынын ашуусун көздөй бет алды. Байкуш ак көз адамдын колунан жем жеп,
бардык кайрат күчүн адамга берген ак көз жапызыраак учуп, Түмөнбек кошулуп тополоңдоп кетип бараткан элдин үстүнөн кляк кляк деп бир топко ээрчип, көмөкөйү менен күрк этип кандайдыр бир коштошуу сөз сүйлөгөнсүп, чакан эл токтобостон удургуп кетип бара жаткандыктан ээлери үй жайын жайлоо кыштоосун таштап кара жанын ала качып жөнөгөндүктөн эндей түшкөн тоолордун асманында муңкана шаңшып айланып кала берди. Түмөнбектен миңдин бири болуп, башын ала качып, көпчүлүк менен сыгылышып, тыгылышып жатып, Какшал тоосуна жетти. Ал жердин кыргыздарына бир аз аралашып, эптеп оокат өткөрүп туруп калды. Кожоюну Багышбек деген оокаттуу киши бирин экин уйгурлар менен байланышып, бир аз соода сатыкка да киреше калат экен. Бир күнү мал сатуу үчүн 3 турпанга барышып, сооданы бүтүп, жол тартып келе жатышып, кожоюнунун айтуусу боюнча бөксө жайлоодо тоо арасынан ылайык жапыстамда турган Хакимжан деген уйгурдун үйүнө конушту. Хакимжан досторуна дастарконду кенен жайган, өзү сөзмөр бир жайдары киши экен. Чай ичилип отурганда Багышбектен Түмөнбектин кайдан келгенин, жөн жайын сурады. Кыргызда чүй деген жер болот, өз жеринде бүркүтчү, аңчы экен, деди какшалдык досу. Бүркүтчү экен дегенде Хакимжан бир оор дем алып үшкүрүп жиберди. Хакимжанда жаш жигит кезинде бүркүт алдырчу. Хакимжандын бүркүтчүлүгүн билген 3 турпанда турган улугу өзү ичкич нашапоз. Хакимжанга бир кышта таап бересиң деп 5 түлкү, 3 илбирс терисин салык салат. 5 түлкүнү Хакимжан улугуна бат эле алып барып берет. Бирок бүркүткө 3 илбирс алдыруу бул жерде өтө оор иш. Какшал тоолорунда илбирс эң эле аз болот. Улуг илбирсти кечиктиргенине Хакимжанга кыжыры кайнап, эки жигит менен бир күнү күн чыга жетип келет. Кытай төрө жакшы эле мас. Келгенде эле «Менин илбирсим кайда?» деп бакырат. «Бүркүтүм табына келбей жатат. Жакында табына келет. Ошондо илбирске чыгам», дейт колун куушуруп Хакимжан. Олчойгон сары бүркүттү көрө калган төрө оолуга түшүп тапанчасын сууруп алып, «Мен аны табына келтирем», деп аткылап кирет. Жүрөгү оозуна тыгыла түшкөн Хакимжан ошол убактыда төрөнүн тизесин кучактап жалбарып, «Төрөм, эмне айтсаң хоп, атымды сатып, уюмду сатып болсо да сизге бир жуманын ичинде 3 илбирс терисин алып келейин», деп ыйламсырайт. Туурдагы бүркүт октун тарсылдаганынан чочулап, шаңшып, талпына баштайт. Хакимжандын тестиер уулу акырын барып, колго конуп үйрөнгөн бүркүт кайра келер деп ойлоп, боосун чечип кое берет. Бүркүт шуулда учуп жөнөгөндө мастөрөнүн тапанча огу жетпей, анын үстүнө далдап аталбай жатканын байкаган анын жигиттери кожоюнуна кошомат иретинде калкып асманга чыккан бүркүттү кош мылтык менен ата башташат. Кантсе да эки мылтыктын чуулдаган огу асманга жайылып, бурулдаган түтүнү мурун мындайды көрө элек ээсине эрке бүркүттү аябай чочутат. Бир ок чалабыла кыраанга тийип калат да таштайт. Ажал огу аркасынан чындап кууганын көргөн бүркүт күн батышты көздөй бет алып, бийиктегенден бийиктеп жөнөйт. Хан Теңири тоосунун түндүк жагынан айланып, текестин үстүнөн учат. Бир жагынан таптоодо туруп ачыгып калган кыраан өзүнө тоют да издейт. Канча күтсө да ошо ойдон ээсине кайрылып келбей калат. Бүркүтүмдүн аты Сары Палван эле. Сары Палван деп эркелетип чакырсам учуп келип, колумдагы балдагыма конуп берчү. Айрылганыма 15 жылча болду, деп жашайт Хакимжан. Күтпөгөн жерден Түмөнбек улутунуп, өткөн кеткен эсине түшүп, ою капкайда кетет. Ачыгын айтсамбы деп да ойлойт. Бирок боосун чечип асманга кое бердим деп кантип айтам. Чүйдүн солто жак четинен бир аз дүргүгөнү болбосо качпай калды эле. Балким ошолордун бирөө кармап алгандыр. Же аз уулуга тырмак салса, аз уулу колду болгондур. Кыскасы унчукпай эле коеюн деген ойго бекип, «Ха, ак көз», деп гана күн кетип алды. «Неме дедиңиз? Ак көз дедиңизби? Бүркүтүмдүн көзү ак эле», деп Хакимжан Түмөнбекти тиктей калат. Өз сөзүнөн өзү чочуган Түмөнбек эч кандай сырын ачпай, ичинен уйгу-туйгу болуп, «Жо, мен жөн эле. Ак көз деп Кытай төрөсүнө ачуум келип», деп сөзүн башкага буруп олтуруп калат. «О, досум Сары Палван, барса мына кан тоону ашып, ысык көлгө барды го. Же жогоруласа, нарын ат башыны көздөй кетип, бир таасын бүркүтчүнүн колуна конду го. Чүй бул жерден көп алыс эмеспи? Чүйгө кайдан жетсин?» дейт какшалдык кыргыз. Бүркүт жөнүндө сөз мына ушуну менен бүтөт. Түмөнбек жер карап, акырын үшкүрүп алат.
Өмір чиркен қай жерде болса да жан аман болгондон кийин эптеп өтө берет тура. Какшалтоонун кыргыздары бирин серин эле Кытай улуктарынын зулумдугун үйрөнгөндөрү болбосо, көпчүлүгү качып барган кыргыздарга жакшы эле мамилесин көрсөтүп, бир нанын бөлөө жешип, бир чайнек чайын бөлөө ичишип, боор тартып эле жүрүштү. Түмөнбек мына ушундай Багышбек деген жакшы адамдын колуна туш келип, карды ачпай, ийини тоспой тың жүрдү. Багышбектин оокатына акылдуу да, карлуу да неме бардыгын таасы менен көмөк көрсөттү. Ошентип, Какшалтоо кыргыздарынын колунда 2 жылча баш калкалап туруп калган Түмөнбектер падыша тактан кулап, кыргыз жерине совет бийлиги орноп, качкындар келсин деген жакшы кабар жете баштаганда 1918-жылдын июнь-июль айларында калган агайын тууган бала бакыра менен совет мамлекетинин чек арасына кирип келишти. Ошол кезде шамшынын ашуусун ашып, өз жайлоосу кыштоосуна келе жаткан адамдардын ортосундагы Түмөнбек бетинде кымындайда булут жок, көк асмандагы айланып учуп жүргөн 3-4 бүркүттү серепчилеп карай берип, "Адам карап койсоңор, тетигиниси ак көз экен", деди. "Ой Түмөнбек, Кудайды бир карасаңчы. Бүркүтчү деп койсо эле оозуңа келгенде оттой бересиңби?" дегендерге моюн бербей, кайра күчөп кыйкырып, тебетейин асманга ыргытып, "Ак көз, кыйтуу" деп бакыра берсе болобу. Ээн калган жерде жапызыраак учуп жүргөн бүркүттөргө адам үнү даана угулду окшойт. Жана чын эле бүркүт айланып учуп түшүп, бир кырчага үрпөйүп отура калды. Ансайын ээлиге асмандан түшкөн кыраанга эреркей түшкөн Түмөнбек тебетейин колго алып булгалай, "Айланайын ак көз, бул менмин. Мен сенин Түмөнбегиңмин. Касиетиңден айланайын жарыктыгым", деп буркурап ыйлап жиберди. "Ой, чын эле ак көз белем", деп делдее түшкөндөр да болду. Бүркүт Түмөнбекти бакырган үнүнөн, калдырган мүнөзүнөн, өзүнө белгилүү кебете кешпиринен кадимкидей бүшүркөп, анан чындап тааныды окшойт. Калдайып канат жазып, акырын учуп келип Түмөнбектин колуна кармаган тебетейинин үстүнө конуп берсе болобу. "Кайран кыран, биз сени айбанат деп жүрсөк, адамдан да акылдуу экенсиң", деп Түмөнбектин жолдоштору жакаларын карманышты. Түмөнбек болсо жаш баладай бышактап, бүркүттү канатынан сылап, картая жүдөй түшкөн кыраанды тумшугунан өпкүлөп, көптөн бери көрүш элек бир тууганы менен көрүшкөндөй сүйкүмдүү бир абалда болуп жатты. Арадан бир канча жыл зыргып өттү. Ак көз Түмөнбектин колунан далай учуп, дагы эле нечен жүздөгөн берметтүү түлкүлөрдү алып берди. Бирок бул кыраан Какшалдагысы болуп, Чүй бетиндегиси болуп, 30 жылдан ашык салынып, тырмагы мокоп, билеги бошоп, улгая баштаган кез эле. Түмөнбектин энеси Шааке байбиче бир күнү уулу менен жеке олтуруп, "Уулум", деди. Алда качан агарып кеткен саамай чачын байкоосуз сылап алып, "Ата бабаңан бери куш салып, аң улап келатасың. Силердин тукумдун оокаты да ушул болуп калды. Жапайы чиркиндердин да кызматын билиш керек. Балам, акың бүттү. Мындан кийин ак көздү карышкырга салба, илибирске салба. Кокус кылып аласың." Энесинин сөзүн Түмөнбек бир жагынан уюп, бир жагынан ичинен тунжурап, кайгырып олтуруп укту. "Бул качанкы ак көз? Бөрүчү бүркүт өлүчү деген сөз бар. Ак көздүн эми бөрүдөн өлчү мезгили келип калды. Бул кыраан калкка кадырыңды көтөрдү, чеңгелиңди дүйнөгө толтурду. Эми адамга, ырыска шерик болуп келген бечара бир аз уулунун тырмагынан тытылып өлбөй, өз ажалынан өлсүн уулум", деп таягы менен коломтонун жээгин акырын тыкылдатып койду. Бул эненин өз уулуна сылык түрдө угузган, эч бузулбас өкүм эле. Түмөнбек энеси айткан сөзгө уюп олтуруп, бардыгына макулмун дегендей акырын башын ийкегилеп, оор салмактуу басып, эшикке чыгып кетти. Ошондон көп узабай бүркүт Түмөнбек канча таптап, томогосун шарт эттире тартса да учпай турган болуп калды. Ал эмес туурдан да көтөрүлбөй, кээде туурдан жерге түшүп олтурчу болду. 20 күнү жаш козу сойдуруп жем берсе, бир аз гана чокуган болуп, жемди да анча жебейт. Аны көргөн Шааке байбиче өз айланасындагыларга тамаша иретинде сөз таштап, мындай деди: "Карлык деген ушул. Кимге кылбаган карлык? Ушул кезде ак көз экөөбүз картайдык. Бир мен кадырсыз, бир ак көз кадырсыз." Мен кадырсыз деген сөзү Түмөнбекке катуу тийди. "Апам муну мага карата айтты го, чал өлгөнүнө көп болду эле.
бир нерсеге капаго деп ойлонуп, кемпирдин оозунан эмне чыкса дың дебей орундоого тырышты. Түмөнбек энесин өтө жакшы көрө турган. Ошон үчүн бул сөздөн кийин кабак каш менен тең айланып турчу болду. Дагы бир күнү Шаке байбиче деп бир улутунуп алып, уулуна кол булгап: "Балам, мындан кийин ак көзгө томого тартпа. Ал эмес боосунда бутунан чечип сал. Эми калган өмүрүндө дайым жарык дүйнөнү каалаганындай көрсүн. Кайда олтуруп, кайда басса өзү билсин" дегенди айтты. Мына бүгүндөн баштап ак көз томогодон да, байланчу боодон да кутулду. Жайдын жаңы башталган кези эле. Ак көз эшикте кааласа таштын үстүнө чыгып отурчу болду. Жантайма төшкө олтуруп, аялдар жүн тытса алардын жанына басып барат. Эгер түтүн чыккан жер болсо, оттун жанына келип, кадимкидей тартынбай төшүн кактап олтурат. Кайсы бир ойноо балдар жанына келип канатынан кармалай баштаса, ары тургула дегени болсо керек. Аларды акырын канаты менен чаап коет. Ошентип бир нече күн жайлоодо Талды булактын башында карыган, оорукчан болуп, оорусунан кутулуунун эч айласын билбеген, өмүр бою адам колун караган жалгыз кыран тирүүлөрдүн катарында жатып туруп жүрдү. Бир күнү эртең менен боору менен жылганга окшоп жай гана басып баратып, шалк жыгылып кетти. Көзүнүн ага айланып, мойну созула түштү. Ошол бойдон ак көз кыран ордунан кайра турган жок. Ак көздүн көзү күн тоо аркасына көңтөрүлүп баратканда жумулган болчу. Кырандын сөөгүн урматтоону Шаке байбиче өз колуна алды. Түмөнбек энесинин жанында бет арчысы менен жашын сүртүп дүңкүйүп олтуруп калды эле. Жапанда болсо бизде акысы көп. Бир чоң кой союп, бул аялга кечинде тамак берелик. Ата бабаң өткөн жерге кадимкидей көр казып, касиеттеп сөөгүн жашыралы. Ошол жерге бир унутулбас белги коюлсун. Ак көз сага 1000 түлкү алып берген. Ак көз сага 1000 түлкү алып берген. Касиеттүү кырандын арбагына бир 5 түлкүгө чыгым болсоң, күнөө болбас. Колуңдан келген кадыр сыйың болсо, кыраандан аяба балам. Сенин далайын намысыңа жарабады эле. Картайып өлгөн байкуш. Деп эчкирип жибере жаздап, долонодой бекем кайраттуу кемпир дагы эле акыл токтотуп, кайра боюн жыйнап алды. Түмөнбек энесинин оюн жете түшүнгөндөн кийин шарт туруп атына минди. Шаке байбиче өлүктүн жытын бузбайт деп алдына жалбыз жулдуруп келип салдырып, бүркүттүн бутун, тумшугун, канатын тазалатып жуудуруп, ак кепинге оротту. Талды булак суусунун күн чыгыш чегине дөңсөрөк жерге мүрзө каздырды. Өлүк бүгүн байбиченин кашына түнөдү. Тамакка чакырылган бул айылдын кемпир чалы чоң койдун этин, ак көздүн карашы деп жешип, Атыгүл кайран кыраандын арбагына бата окушуп, жылдыз толо үйлөрүнө тарашты. Таң ата Түмөнбек бир боз буурага узундугу бир кишинин боюндай кызыл таш арттырып келди. Аны өзү баш болуп көтөрүшүп, ак көзгө казылган мүрзөнүн чыгыш капталына каалгадай кылып тирелтип орнотуп коюшту. Түмөнбек кече жакын инилерин айтып кеткен кунан чабылат деген кабар түнү менен тегеректеги айылга тарап, кунаным Күлүк деген жигиттердин 15-20сы шашке болгондо Түмөнбектин айылына жетишти. Адегенде ак көздүн сөөгүн ак кийизге ороп алып чыгышып, кадимкидей эле казанактуу көргө адам көмгөндөй каада менен сус турушуп муңая көмүштү. Мүрзөсүн жакшылап кырдашып, Шаке байбиченин айтымы боюнча кыраандын мүрзөсүнүн үстүнө узун тактай жыгач сайышып, башына кызыл чүпүрөк байлап коюшту. Кунандар Талды булактын өзөнүнүн бери, чүйдүн таласы жаккы оозунан кое берилгендиктен чай кайнамга жетпей эле келип калды. Башы торпок, кой, козу, улак, эң аягы бир түлкү болуп, 5 кунанга байге белгиленген экен. 5 кунандын ээси алды да жолго түштү. Өзгөчө 5-чи байгени түлкү алган жигит аябай сүйүндү. Бул ырым, бул ак көз кыраан өзү алган түлкү. Мен дагы ак көздөй бир кыраанга туш болгум бардыр. Бул мага жакшылыктын жышаанасы, деп ачык эле айтып, өзүнүн салмагы менен берки чоңураак байга алдым дегендердин маанайын басып жиберди. Болжолдоп айтканда ак көз кыраан какшалдагы уйгурга, бул жердин кыргыз, казагына бийик учуп, арбын олжо таап берип жүрүп, дүйнөдөн армансыз болуп, жедеп карлыгы жеткенде көз жумгандан бери 50 жылдан ашык убакыт өтүп кеткен экен. Ысмайыл сөзүнүн аягына чыккан соң өз көзүбүзгө өзү ишенмегендей мүрзөнү кайрадан карадык. Бирок Талды булактын жээгинде
дөңсөрөк жерде тургандыктан али мүрзөлүк көрүнүшү кала берген. Кайран балбан бүркүтчү түмөнбек койгон балбан таш деп аталган кызыл таш салмагы өтө оор болгондуктан жерге аябай батып кетиптир. Тебетейдей болуп чокусу гана чыгып турат. Кызыл ташты башынан угуп көрүп жүргөн киши билбесе, кабарын укпаган киши анча байкабай деле өтүп кеткендей. Сөздү кайра Ысмайыл алды. Бул жер ошол кезде төө кирип кетсе көрүнгүс калың камыш экен. Эми эл көбөйгөндө, мал көбөйгөндө мындай чолок капчыгайдагы караган бута, бадалдар суйруп кетет турбайбы? Ал ак көз болсо бүркүттүн кожомкулу болсо керек го, деп сөзүн дагы улай баштады. Мен ушул Талды булак өзөнүнө келгенде дайым эки ойлуу болом. Жашарын жашап, алчусун алып, чалчусун чалып өткөн ак көздү кайрадан ойлоп, ага белгилерди көрүп кубанам. Ал эми жаштайында жайраган, аты унутулуп бараткан Мусаканды ойлосом, күйбөгөн жерим гүл болуп жанымга шая түшөт. Карабайсыңбы? Табытым тартпайт бөлөккө, табытым тартпайт деп жүрсөм, тап кетирдиң жүрөккө. Бул эмне деген шумдугыр? Ырчы деген, акын деген ушундай айтат да. Сен кандай дейсиң я? Деп томогосу жаңы эле шыпырылган бүркүттөй ормоң этип алды. Мен дагы Ысмайылдын сөзүнүн маанисин ээрчип, бул сонун ырсаптарын турмуш күзгүсү катарында элестетип, жай гана башымды ийгегиледим. Менин оюм Мусаканды эскерүү менен катар дагы бир башка жакка согулуп жатты. Асмандагы кыраанды жерге кыйтуулап түшүрүп, аны адамдын кызматына баш ийдирген, жана ошол кыраан карлыгы жетип дүйнөдөн кайтканда ушунчалык заат менен топуракка жашырып, көп замандарга унутулбас белги калтырган биздин эл кандай мээрбан, кандай сыйчыл эл деген кыялдануу мени мемиретти да турду. Ысмайыл сөз аягында дагы башын бир чулгуп алып, кандай дейсиң? Мусакан жанагындай шумдугырдан өз убактысында ичен миң озырдагандыр. Кайранды меники кагаз бетине түшпөй калды да. Анан баса Мусакан менен бирге ырдашып чыккан, кийин окуп, инженер болуп кеткен азыр аксакал билимдүүлөрдүн бири Молдакунов Самидүн деген жолдош бар. Адам ошол Мусакундун обонун кайсы бир музыканттар билгизбей жымырып алып жүрүшөт дейт. Күйгөндө мына ушундайга күйөсүң. Андай кара жемсөлөр ар качан боло келген Ысмайыл, дедим. Ал өтө эле ор коюп көрүнүп турган болсо бирөөлөр айтар. Көрөр жерибизди көрүп, күзгү тоонун таза абасына сергип, Талды булактын көк кашка суусунан эңкейе калып, кочуштап, жутуп алып, машинебизге түшүп, өзөн ылдый зымырап жүрүп олтурдук. Талды булак өзөнү түгөнүп, чүйдүн талаасын эңкейе берген жерде бир бел бар экен. Ошол белге келгенде машинеден чыгып төр жакты карасак, капкайда калган кызыл таш менен бүркүттүн мүрзөсү кайрадан көз алдыбызга келгендей болду. Ак көз эң оболу уйгурдун бүркүтчүсүнүн кызматында жүрүп, Кытай бийлигинин зулумдугунан качып чыккан кыран, жанына тынч жерге, кадырын билген элге келип чалыкпай учкан алгыр, бир чеңгели менен илбирсти мыкчып, бир чеңгели менен кубалашкан жылдыздай, жылтылдаган кара калтарды мыкчып, чаңкайган асманга кайрадан көтөрүлүп чыгып келаткандай элестеди. Элесиң уламдан улам көтөрүлө берсин. Асмандын жолборсу. 1972 жыл сентябрь айы.